Assalamu alaikum замандаш. Кутман кеч. Бүгүн 30 март. Айылда көчөт тигип аткан мезгил. Көчөт тигип атабыз азыр. Көчөт тиккенче сиздер менен азыр бир аз сиздер менен баарлашайлы. Көчөт тигүүнүн мезгили азыр. Жаз жарыш башталды. Алдыбыздагы көчөт крипсон аттуу алма. Бийик өсүүчү кадимки эле. Өзүбүздүн питомниктеги алмалар. Эмне үчүн бул алманы тигип атам? Бул алманын азыр базары жакшы болуп атат. Ушул күндө азыр холодильникте 100 сомдон бербей атат. Тандалган жакшы, карсылдаган жакшы кара кочкул алманы азыр 100 сомдон бербей аткан мезгили базарда. Ошондуктан азыр ушул крипсонду отургузуп атам. Бул көчөт деле тирүү организм. Буга чейин бизге бул көчөттү дыйкан 3 жыл бою карап, жакшылап, өстүрүп, чаап дегенде бизге колубузга тапшырды. Жашаган бойдон, тирүү бойдон тапшырды. Эмки кезек бизде. Бул көчөт көктөйбү, көктөбөйбү? Бул биздин немебизде турат. Кантип айтайын? Биздин көз каранды болуп турат. Биз буга суу беребизби, астын жакшылап тигебизби, агротехнологиясын туура колдонобузбу? Мына ошондон көз каранды болуп турат. Азыр көчөтү мынакей 1 метрден ашыгыраак болуп турат. Бийигирээк бул форма берилген. Көчөт жумурда ушул үстүнөн үзгөн, азыр ошол 3 бөлөк болуп турат. Азыр мына тиккенде эле астын эгер плотный кылып, эгер тыгыздап астын дебелеп тикпей турган болсок, анда мунун ичине тамырына аба кирип кетип кургап калышы мүмкүн. Бул бир мүмкүнчүлүгү. Экинчиси, эгер буга суу куйбай турган болсок, буга жетиштүү суу бербей турган болсок, мунун тамыры жердин астынан сууну издеп таба албайт. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, буга азык затты бербесек, бул дагы тамыры азыкты издеп таба албайт. Бул үчүнчүсү. Анан жер шарт. Эгер жерде хлордуу же туздуу болсо, же болбосо саздуу болсо, анда дагы көктөбөй калышы дагы мүмкүн. Аба жетпей калышы мүмкүн. Же минералдар күйгүзүп коюшу мүмкүн. Ошондой эле азыр мынакей бийик бойдон кое турган болсок, бул көчөттү эртең жалбырак чыккандан кийин шамал эки жакка кыймылдатат. Астындагы тамыры ачылып калат. Ошол себептен дагы кургап калышы мүмкүн. Эгер подвой туура эмес тандалса, жердин шарты туура эмес болсо, азык зат жетпесе, ошондой бир канча себептери бар. Ошол себептен кургап калышы мүмкүн. Бул алма убагы келгенде канча түшүм берет? Мына ушул кызык болсо керек бардыгыбызга. Менин тагамдын, мындайча айтканда таекемдин, бир 35 алмасы бар үлүш жеринде. Жылына ал киши 10 тонналаган алма алат ал жерден. Болгондо да сапаттуу, жакшы алмаларды алат. Демек, эгер бизде 50 түп же болбосо 100 түп алмабыз боло турган болсо, анда биз четке барып иштештин кереги жок болуп калат экен. Бир түп алма мен билгенден 400-500 килограммга чейин алмаларды алып жүргөнүн көрүп атам. Видеого да тартып киргизип атам. Күзүндөгү тарткан видеолордо ошол алмалар 400 килограммга чейин берип атат. Ал эмес, былтыркы жылы бир гиластын өзү 400 килограммга чейин берди. Аны да тартып көрсөткөмүн. Лентада бар, карасаңыздар болот. Туугандар, ошон үчүн жакшы адамдан бак калат. Сөзсүз адамдын бир парзы бул көчөттү тигиш. Жашыл экономика бул биздин экономиканы көтөрө турган бир багыттын бири. Биздин өлкөбүз өнүгүшү үчүн сөзсүз ар бир жаран, кыргызстандыкмын деген жаран көчөт отургузушу керек. Ошондо Кыргызстандын экономикасы өсөт. Элдин экономикасы өссө, анда мамлекетибиз күчтөнөт. Азыр бул көчөттү ылдыйраак кылып кыркып коебуз. Тизе боюдан коюп, бүчүрүнө карап туруп кыркып коебуз. Бул көчөттү кыркпай деле койсо болот. Ал үчүн суу жетпей калышы мүмкүн. Ошондуктан сууну тез бересиздер. Ошондой эле жанына таякты кагып, казык кагып.
Ошого көчөттү байлап коюш керек. Шамалда кыймылдап, астына аба кирбегендей кылып. Азыр кыймылдатып көрөлү. Мына бул көчөт шамалда мынакей мына кыймылдай турган болсо, астын көрдүңүздөрбү? Мына кыймылдагандан кийин бул жерге аба кирет. Бул көчөттү тиккенден кийин сөзсүз астын жакшылап дээлеп коюш керек. Анан суу куюш керек. Эгер сууну коюп алып туруп, куюп алып туруп анан кийин дебелей турган болсоңуздар үстүнөн, асты катуу болуп калат. Демек анда тамырга аба жетпей калышы мүмкүн. Азыр эсептеп туруп, мына жерден кыркабыз буюрса. Саламат болуңуздар. Сиздер менен Бак Өстүрө Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар. Көрүшкөнгө чейин.